Бул Алай районунун Сарымогол айылындагы туристтерди кабыл алуучу Кыргыз Алай боз үй кемпи. Толпар көл жайлоосундагы эс алуучу жайды айылдын тургуну Зура Ибраимова 3 жыл мурун түптөгөн. Кесиби боюнча мугалим болсо да жекешкерликти колго алып, ички туризмдин өнүгүшүнө салым кошуп келет. Башында биз ачканда 4 эле боз үй менен ачканбыз. Негизи менин инициативам сервизди өтө жакшыртуу. Сервизди мен биринчи орунга койгонмун башында эле. Кудайга шүгүр, азыр мынантип 7 боз үйлүү болуп отурабыз. Бизде өтө жылыштар көп. Идеяларыбыздан жакшы эле 2019-дан бери идеяларыбыз ишке ашып келатат. Ошондой эле биз ар бир келген мамлекеттен келген иностранецтер менен өтө тыгыз байланышта иштешип атабыз. Зура Ибраимова үчүн күндө жашоо саат таң эрте 5-те башталат. Туристтерге эрте мененки тамакты даярдап, боз үйдүн ичин жылытуу зарыл. Боз үй кемпте бардык шарттар каралган. Деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашса да электр энергиясы кечинде үзгүлтүксүз берилет. Боз үйлөрдүн ичи 5-2-4 орундук болуп даярдалган. Үй бүлөсү менен келген эс алуучулар үчүн да боз үй бар. 3 мал тамак-аш даярдалып, улуттук баалуулуктарга басым жасалат. Келген коноктор түзүлгөн шарттар жогорку деңгээлде экендигин айтышат. Biz hazır yurtkem Kırgız Alay esalu ушундай боз үйлөр тегилген Tulpar Köl жайлоосундабыз. 4 күндөн бери ошо эс алып атабыз. Эс алуу аябай жакшы. Эми шарттарын айтсам, боз үйлөр ысык, жылуу бар шарттар жакшы. Ушу иш жүргүзгөн Зур эжебизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Келип эс алгыла, эс алууга чакырам. Зура Ибраимова ишкерликти айымдар деле алып кете алат дейт. Ал үчүн максатты туура коюп, баштаган ишти аягына чыгаруу зарыл. Тоо койнунда туристтерди кабыл алуучу жайды ачууга үй бүлөсү жана жолдошу дайыма колдоо көрсөтүп келет. Зура айым мындай ийгиликтерге жетүү үчүн ар түрдүү тренинг, окутуулар жана долбоорлорго катышып турат. Быйыл жергиликтүү өзгөрүү долбооруна катышып, 2 заманбап шарттагы боз үй утуп алган. USAID менен Агахан фондунун колдоосу менен биз жергиликтүү өзгөртүү долбоорунда Алай районунда 25 эжеке ишкер катыштык. Ошол окуунун негизинде биз ушул боз үйлөрдү алып отурабыз. Бул жерде бизнес пландарды иштөө, канвас модели менен иштөө методдорун үйрөндүк. Менен январь айында семинарга катыштык. Ушул негизги максаты ал окууда сервис боюнча окутту бизди. Ал жердеги сервисде мен көп өзгөчөлөнгөн методдорун алып пайдаланып атам азыр өзүмдүн жеке иш кынамачы. Толпар көл жайлоосу Сарымогол айыл аймагындагы деңиз деңгээлинен 3000 метр бийиктикте жайгашкан. Көз жоосун алган кооз көлдөр Лелин чокосуна чыгуу үчүн келген туристтердин көңүлүн бурбай койбойт. Жаратылыштын кооздугуна суктанып эс алууга бул жерге келген туристтердин агымы жыл сайын көбөйүүдө. Аларды кабыл алууга Зура айымдын боз үйлөрү дайыма даяр. Исак Туратбеков, Ош ТВ жаңылыктары.